Haritha bin Nu'man аттуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы бар эле. Качан ал жашы улгайган мезгилде көзү азиз болуп көрбөй калат. Анан өзү ибадат кылган бир бөлмөсү бар экен. Ошол жерден баштап босоого чейин, бага кире беришке чейин бир жипти тартат да. Бир жипти байлап, анан эң баягы адам баласы үйүнө ачканда биринчи эшик бар го, негизги эшик. Ошол жерге жипти байлап койгон экен да. Качан кимдир бир муктаж адам келип калса, эми муктаж адам келип калса дегени, эми эшикти такылдатат. Бул адам көзү азиз, Хариса бин Ну'ман радиаллаху анху көрбөй калды. Эми сырттан бирөө келсе эшикти такылдатат. Ким бул десе, мен бир муктаж адаммын. Мен жардамга муктажмын деп айтса, мен ошого жардам берейин деген максатта ибадатканасынан эшикке чейин жип тартып койгон экен да. Анан бир адам келип муктаждыгын сураса, өзүнүн бир баштыгы бар экен. Ал жерге тыйын тыпырын топтоп койгон. Ошол өзүнүн баштыгынан алчу нерсесин алып, анан жанагы жипти кармап алып босоого чейин барат. Анан жанагы адамга өз колу менен беришкен да. Анын балдары, неберелери, үйүндөгүлөр айтышты. Эми сиз өзүңүздү кыйнабай эле коюңуз. Көзүңүз айыз болсо, көрбөсөңүз, эми ошол бере турган нерсеңизди бизге берсеңиз, биз да жеткирип коебуз. Бизге да сооп болсун деген, жана сизге бир жеңилдик болсун деген максатта айтып жатышат үйүндөгүлөрчү. Ошондо Хариса бин Ну'ман радиаллаху анху мындай деп айткан экен да. Мен ушул ишти өзүм эле кылайынчы. Эгер мүмкүн болсо, бул ишке киришпей эле, аралашпай эле койгулачы. Себеби мен сүйүктүүмдүн мындай деп айткан сөзүн ар дайым эсимде алып жүрөм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мунавалатул мискин тaqi масари'ас-су. Бечарага, муктаж, алсыз адамга жардам берсе, ал инсанды Аллах Таала жаман өлүмдөн сактайт деген экен. Мен муктаж адамга жардам берейин, анан жанагы пайгамбардын убадысын алайын. Жаман өлүмдөн саккалайын деп Харис радиаллаху анху өзү ушул амалды кылган экен да. Өз колу менен муктаж адамдын муктаждыгын бүтүргөн. Эми бул жерде карасаңыз, бир адамдын муктаждыгын бүтүрсө, өзгөчө ал муктаж болсо, анын сыйлыгы өлүм алдында сизге ыйман насип болот экен. Эч ким билбейт. Азыр Аллага шүгүр, мусулманбыз. Аллага шүгүр, намаз окуп жатабыз. Бирок өлүм алдында кандай болушубузду эч ким билбейт. Пайгамбар алейхиссалам иннамал а'малу бил хаватим. Адам баласынын акыркы амалына карап чечим чыгарылат дейт. Канча жыл жашасаңыз дагы сиздин жүрөгүңүзгө Алланын улуулугу келдиби же келбедиби? Ла илаха иллаллах сиздин жүрөгүңүздө барбы же жокпу? Же сиздин жүрөгүңүздө башка нерсеби? Жүрөгүңүздөн эмне чыкса, ошол нерсеге чечим чыгат экен. Бактылуу же бактысыз депчи. Эми адам баласы түрлүү кыйынчылыктарды көргөндө өлүм алдында өзгөчө өтө катуу кыйынчылыктар болот. Оорунун, кырсыктын, кыжалатчылыктын себебинен адам баласы кээде куфр сөзүн айтып алат да. Аллага нааразы болгон сөздөрдү айтып алат. Исламга туура эмес келе турган сөздөрдү ачуунун үстүндө, кыйналгандын үстүндө айтып алат дагы, ошол сөз менен адам капыр болуп кетет. Же болбосо адам баласы капилет, бейкапар, иши жок, өлүмгө даярдыгы жок, эстебей, дүйнөгө малынып, мас болуп, кирип кетти дүйнөгөчү. Эми өлүм алыңыздан келип калды. Кача албайсыз. Ошол учурда сиздин жүрөгүңүздөн эмне чыгат билбейсиз да. Же болбосо адам баласы капилетте калды же кокустан, ойлобой турган жерден эле Аллах Таала сиздин жаныңызды алып койду. Эми сиздин акыркы жүрөгүңүздөгү, акыркы сиздин киниңиздеги сөзүңүзгө карап Аллах Таала чечим чыгарып койду, бактысыз же бактылуу депчи. Ошондуктан баардыгыбыз коркушубуз керек. Ыймандуу адам коркот. Эмне үчүн? Себеби анын ыйманы бар. Адам ыймандуу болмойун Аллахтан коркпойт, акыреттен коркпойт, адамдардын акысынан коркпойт. Себеби ыйман адамга коркуу сыфатын алып келет. Ыйман адамга бүт жакшылыктарды алып келет да. Сахаба радиаллаху анхумдар сен бейиштиксиң десе дагы коркот эле да. Бейиштиксиң. Умар бейиште, Абу Бакыр бейиште, Али бейиште дейт, бирок дале кыжалат да. Пайгамбардын сырчысына барып эшикти такылдап отуруп, түндөсү эшикти такылдатып ким бул десе, мен Умармын дейт. Эмне болуп кетти десе, мунафыктардын тизмесинде менин атым жок бекен дейт. А болбосо канча жерде Пайгамбар алейхисалам
Ал insanın бейиштик экендигин кабарлаганда, бирок анын жүрөгүндөгү ыйман кыжалат кылып жатат, тынчын алып жатат. Эгер биздин жүрөгүбүздө ыйман болсо, анда биз коркобуз. Эгер капилетте калсак, иншалла өлөбүз да, өлгөндө көрөбүз ар жагын дей турган болсок, биздин ыйманыбыз өтө чоң коркунучта турат да. Эгер сиз ошол коркунучтан сактанам, кутулам десеңиз, анда Харис сахабанын кылган амалын кылыңыз, Пайгамбар алейхисаламдын сөзүнө амал кылган болосуз, анан өлүм алдында сизди жаман өлүмдөн сактайт. Муктаж адамга жардам берүү. Ниет кылабызбы иншалла? Биз өзүбүздөн муктажбыз. Жардам берип атканда мен ага жардам берип атам эмес, бул мага жардам берип жатат. Эгер бул жок болсо, сиз аны каяктан табат элеңиз? Ал үчүн сиз убактыңызды, акчаңызды коротуп аны издешиңиз керек эле. Ошон үчүн сиз менен биз бир муктаж адамга жардам берсек, мен өзүмө жардам берип атам, бул мага жардам берип атат деген ниетте кылсак, Аллах кабыл кылат. Анан Аллах Таала уадаларды сиз менен бизге толук кылып берет да. Амр Лайфи рахматуллахи алейхи айтат: "Кунна инда Василат ибн ал-Асqa радияллаху анху, фаатаху саилун фаахада кисрatan фажа'ала алейха фалсан, ثم قام حتى وضعها في يده فقلت يا أبا الأسقع أما كان في أهلك من يكفيك هذا؟ قال بلى لكنه من قام بشيء إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل خطوة خطيئة فإذا وضعها في يده حطت عنه بكل خطوة 10 خطيئات." Amr bin Laysi деген rahmetullahi aleyhi aytat: "Biz Vasila bin Asqa деген sahaba менен чогуу олтуруп калдык. Ошол мезгилде бир муктаж адам өзүнүн муктаждыгын сурап келип калды. Анан тыйындары бар экен, алтын бар, ошол тыйындардын дагы сыныктары бар. Бир тыйындын 6-дан 1 бөлүгү экен. Ал барды дагы Васила бин Асqa радиаллаху анху жанагы адамдын колуна барып карматты. Анан Амр бин Лайфи рахматуллахи алейхи айтып жатат: "О Асқатун атасы, эми сиздин үй бүлөңүздө, сиздин ишиңизди сиздин колуңуздан алып туруп кылып кое турган адамдар бар го. Тактап айтканда эми балдарыңыз бар. Мына сиздин жамаатыңыз мынакей биз деле барбыз. Биз деле кылып койсок болот эле, эми улуу адамсыз, эми басып барып өзүңүз берип, эмнеге мындай кыласыз?" деген экен да. Ошондо айтат: "Кимде ким бир муктаж адамдын муктаждыгын берген болсо, мейли садака береби, ошол жакшылыгын берген болсо, анын ар бир кадамына күнөөлөрү кечирилет" дейт. "Мен кааладым" дейт, "баскан ар бир кадамыма күнөөлөрүмдүн кечирилишин кааладым" дейт. Качан анын колуна өз колуң менен койсоң, муктаж адамга берсең, ар бир кадамыңа кылган жакшылык 1ге эмес 10го көбөйөт дейт. 10 ката кечирилет, 10 сооп жазылат, 10 даража көтөрүлөт да. Караңыз, өзү амал кылып, өз колу менен берип жатат да. Демек сиз менен биз жакшылыкты колубуздан келип жатат, бирөөгө бир нерсе бериш керек. Балам берип кой, минтип кой дебестен кызматчыларга өз колуңуз менен барып туруп ошону карматыңыз. Ыраазычылык мененчи. Себеби сахабалардын адаты, амалы ушундай болгон да. Андан кийин Умар сахабанын баласы Абдулла радиаллаху анхунун да бул туурасында кыссасы бар экен. Нафи рахматуллахи алейхи айтат: "Абдулла бин Умар радиаллаху анхума өзүнүн үй бүлөсү менен кечинде олтуруп, анан бир дасторконго бир чоң табакты коёт экен. Мына ошол табакка келип, кечинде баардыгы тең кечки тамакты жешет. Фаруббама сами'a бинидai мискинин фаякуму илейхи бинасибихи минал лахм вал хубз фаила ан ядфa'аху илейхи ва ярджи'a qad фарагу мимма фил джафна фаин кунта адракта фиха шай'ан факад адрака фиха сумма юсбиху соиман." Анан Абдулла бин Умар радиаллаху анхума бардык үй бүлөсү менен олтурду жанагы чоң идишке, табакка. Тамак салынды. Анан сырттан бир муктаж адам эшти тыкылатып келип калса, сурап калса, бул өзүнүн үлүшүн силер жей бергиле, мен өзүмдүн үлүшүмдү, порциямды алып туруп, мен буга берем деп, өзүнүн баягы үлүшүн жанагы сырттан муктаж адамга беришкен. Анан кайра келсе, тамакта бир нерсе болсо, ал учурда кенен болбосо керек, ал учурда тарчылык болгон, жокчулук болгон, бирок келсе бир нерсе калса ошону тазалап жейт эле, бир нерсе болсо аны жейт эле, эч нерсе жок болсо, анда эртеси күнү ороза кармап, күнүн өткөрө берет эле дейт да. Көрдүңүзбү? Сахаба радиаллаху анхумдар кандай жакшы амалдарга ушунчалык ынтызар болуп, талапкер болгон да. Алла субханаху ва таала ар бирибиздин кылган талабыбызга карайт да. Мына кызыгууңуз канчалык? Мына ошого жараша Аллах Таала сиздин даражаңызды көтөрөт да. Эми карасаңыз, диндеги көп жакшылыктар бул Пайгамбар алейхисаламдын амалдары менен келет. Ошолордун эң зарылы мына муктаж адамга жардам берүү экен, колуңуздан келсе, анда жардам бериңиз.
Junayd Baghdadi деген bir çoğun alım ötken. Junayd Baghdadi деген Bagdad şaharından bolgan öte күчтүү болгон да, батыр болгон. Өзүнүн доорунда. Ал учурда падышалар чогулуп, эки өлкөнүн мамлекеттери бири-бири менен баягы жолугушуулар болгон мезгилде алар өздөрүнүн батырларын салат экен да. Эки өлкө өзүнүн батырларын салып күрөштүрөт экен, тамаша кылышат, ошол жерде ойношот экен да. Кимдики жеңет? Кимдин палубаны күчтүү депчи. Junayd Baghdadi өзүнүн доорундагы падышанын оң колу экен, өтө күч берген Аллах Таала. Эбегейсиз күч берип турду Аллах Таала. Бир да жол жеңилген эмес, каршысын жалаң жеңген экен да. Анан bir жолу bir boyu кичинекей, алсыз, жөнөкөй адам келет дагы падышага, сенин оң колуң менен бир күрөшпөйүнбү элдин алдына дейт. Уят болуп калбайсың, сен өзүң кичинекей экенсиң. Сен кантип чоң палуан менен кантип күрөшөм деп атасың? Не буга түрткү болду? Мен күрөшөм мен дейт. Утулуп каласың, утулбайм дейт. Бая падышанын ачуусуна тийгенден кийин, азыр сага көргөсүн, Junayd Baghdadi деп туруп элдин баарын топ-топ күрөш башталды мынакей. Биринчи раунд. Күрөш башталгандачы, жанагы адам кичинекей, алсыз, чындап эле алсыз, жеңилип калат эле. Анын кулагына шыбырайт, менин сөзүмдү угуп койчу. Мени чапкандан мурда менин сөзүмдү угуп койчу дейт. Мен bir muhtaç adamım. Men musulmanмын. Men Muhammed пайгамбарыбыздын урпактарынан болом. Менин үй бүлөм bir канча күндөн бери тамак көрө элек. Bir жеңилип койчу. Ушул жеңгениме кичине бир нерсе алып барып, үй бүлөмө барып туруп муктаждыктарымды бүтүрөйүн. Ачка балдарым ыйлап жатышат, үй бүлө бала чакам бардыгы муктаж, мага райым кылчы дейт да. Жанагы Junayd Baghdadiге ушунчалык кыйын болот. Өзүнүн мансабынан түшүш, өмүрү жеңилип көрбөгөн адам. Ушунчалык кыйын, бирок жүрөгүндө ыйманы бар. Ошол инсан жыгылганда баягы батасын берген экен да. Аллахым, Junayd Baghdadiге марифаттын, өзүңдү таануунун илимдерин, эшиктерин ач деген экен да. Илимдерин эшигин ач дегенден кийин баягы Junayd Baghdadi өзүнүн доорунда жана андан кийин кыямат кайымга чейин келе турган үммөттүн устазы, олия, Аллага эң жакын досу болуп калды да. Эмне үчүн? Bir muhtaç adamın muhtaçlığını bitirgендigi үчүн да. Сиздин колуңуздан келет. Бүгүн кыла аласыз, бирок өлүм келгенде кыла албайсыз. Ошол үчүн жакшы амалдарды кылып калгыла дейт. Мүмкүнчүлүк бар да, колуңузда бар да, эртең мүмкүнчүлүк болбойт, чындап эле болбойт. Дагы бир адамдын окуясы айтылат. Жакшы амалдарды кылып жүргөн күндөрдүн биринде bir адам өтүп кетет. Анан экинчи адамдын түшүнө кирип, sizge Allah Teala kандай mamle kıldı dese, Allah Subhanahu wa Taala menin günahlarımı keçirdi deydi. Allah bir işe kirgizdi, baktılığı kıldı. Emne üçün dese, men muhtaç adamlarga ardayım köngül burup düşediler. Kim muhtaç? Kebir adamlar var, bildirbeyt özünün muhtaç ekendigini. Bildirbeyt. Al üçün uyat özünün muhtaçlığını bildiriyor. Al Allah'a gana aytat. Anın ıyı Allah'a gana jetet da. Köp adamlar bilbeyt anın muhtaç ekendigini. Bayağı ушунчалык баягы адамдар менен мамиле кылганда карап, сода сатык кылабы же эмне иш кылат, бир адам муктаж болсо дароо жардам берет экен. Эгер карызды төлөй албай жатам десе кечиктирет экен. Кээде биротоло көз жумуп коет экен. Алла мага да көз жумуп койду дейт. Менин эч бир жакшы амалым жок экен, бирок мен элдерге карыз берет элем, элдерге жардам берет элем, муктаждыктарын бүтүрөт элем дейт да. Мына ошол амалдын себебинен Алла Субханаху ва Таала жана инсанга райым кылат. Эми бизге да Алла райым кылат. Болгону биз берешендүүлүктү үйрөнүп, муктаж адамдардын көз жашы жерге тийбесин, алардын көз жашын жерге тийгизбей, алардын кубанычтарын, алардын бул жашоодогу бир жакшылыктарын болушуна бизди да себеп кылган болсун.